Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыбыз биргеликте жамдуу бир музыкалык чыгарма угуп алдык. Биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Ушул жерден кеспеш биздин телекөрүүчүлөрүбүз үчүн экинчи белгибизди дагы ойнотолу. Ооба, экинчи белгибизди сиздер утуп алуу үчүн сөзсүз түрдө биз берген суроого туура жооп беришиңиздер керек. Аны үчүн сурообузга көңүл буруңуздар. Түштүк Америкадагы кайсы мамлекет күмүштүн урматына арналган? Бул суроого туура жооп берсеңиздер, кесиптешим колунда турган Китеп KG дүкөнүнөн алынган китепке ээ болосуздар. Ооба, чынында эле андыктан урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда айтылган суроого жоопторуңуздарды биздин WhatsApp номерлерибизге жөнөтүңүздөр. Китеп KG дүкөнүнөн аябай кызыктуу, чынында мен дагы бир аз окуп көрдүм азыр. Кызыктуу, адамга мотивация берүүчү китеп экен. Андыктан достор, чамдаңыздар. Биздин куту студиябызга кезектеги конокторубуз келип калган. Анда аларды тааныштырып өтсөңүз. Ооба достор, конокторубуз менен тааныштырып өтсөк, Манас кызы Нуркыз жана Тынчтыкбек кызы Актил Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын 3-4 курсунун кыздары келип отурат. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Сиздердин кутман таңыңыздар менен. Алгач эле бүгүнкү таңды кандай тостуңуздар? Ушул суроодон баштайлы бүгүнкү маекти. Жакшы. Эртең менен элдирдей эле турдук, кадимгидей эле туруп, бир аз душка кабыл алып, анан кийин биздин күнүбүз дайыма эртең менен заниматься этип даярдангандан башталат. Себеп дегенде эртең менен даярдансак, бул бизге эмебиздин да кабыл алуусу жакшы болот. Ошон үчүн занимация менен башталат. Жакшы, эң сонун. Айтсаңыздар, өзгөчө аспаптар, негизи эле азыркы учурда көптөгөн жаштар аккордеон, мына бизден сиздерден мурда келип кеткен коногубуз дагы аккордеон менен келди. Гитара же болбосо комуз аспаптарын үйрөнүүгө кызыгышат. Сиздер эмне себептен бул аспаптарды тандап алдыңыздар? Үнү өзгөчө кооз деп айтсам болот. Албетте сиз айткандай Кыргызстанга анча жайылган эмес, аз адам эле ойнойт. Анча таанымал деле инструменттер эмес. Башында биз келгенде биз деле билчүмеспиз. Андан кийин келгенден кийин ойноп, агайларыбыз бизге көрсөтүп бергенден кийин бизге үнү да жакты, өзү да жакты. Ошондуктан ушул инструменттерди, аспаптарды жайылсакпы Кыргызстанга деген ойлор бар. Жакшы. Алгачкы ирет үйрөнгөндө бул аспаптарды сиздерге кыйын болгонбу? Албетте. Мисалы кандай кыйынчылыктар болгон? Биздин бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз кантип оңой жолдор менен үйрөнүп алса болот? Биринчи эле кармаганда эле инструментти аябай оор, анан баскычтары көп экен деп аябай таң калганбыз. Андан кийин эле илептериң таалыйт, жагың таалыйт, илип ойногондон кийин мойнуң, желкелериң таалыйт. Андан кийин ошентип өтүп көнүп кетебиз ойноп. Жакшы. Бул сиздин колуңузда турган саксофон деп аталат, Ал эми сиздин инструментиңиз флейта. Жакшы, булардын түзүлүшү жөнүндө дагы айтып өтсөңүздөр. Алардын өзгөчөлүгү, деги эле булар кайсы жактан жаралган? Саксофон Франциядан жаралган. Адольф Сакс деген киши ойлоп тапкан. Ошентип Францияда өнүккөн бул инструмент. Флейта боюнча. Флейта боюнча бул илгертен эле ойлонуп келет. Биринчи адамдар музыканы ошо ойлоп таап атышканда, ошол жыгач үйлөм аспаптар болуп, анан бара-бара өнүгүп олтуруп, ошол флейтага келип токтолушкан. Башында мындагы баскычтар аябай аз эле болчу. Кийин толукталып келип, азыр флейта эки түргө бөлүнөт. Немецкий, анан гармонический болуп. Алардын айырмасы эмнеде? Алардын айырмасы бул эмеле аппликатураларында. Мисалы, менде башка жерин бассам, башка нота чыкса да башка нота чыгат ушундай. Жакшы. Бирок көрүнүшү бирдей эле болуп калат. Бул флейтаны үйрөнүүдөгү талаптар кандай? Көбүнчө эмнелерге көңүл буруу керек? Көбүнчө техникага көңүл бөлүнөт. Телефон колдун техникасына, анан дыханияга көңүл бөлүнөт. Дем алуу. Эң башкысы дем алуу. Демди тура алсаң, чыгармаң да коз болот, үнү да коз болот. Жакшы. Айтсаңыздар, мына негизи эле ата-энелерибиз азыркы учурда ошол эле комуз, ошол эле аккордеонду көрүп, ошолорго эле көнүп калган эмеспи? Анан сиздер ушул саксофон, анан кийин флейта ойнойм дегенде алардын ойлору кандай болду? Кандай музыкалык чыгарманы уга алат экенбиз деп бизди телекөрүүчүлөр да күтүп калды болуш керек. Андыктан сиздерден бир кызыктуу, жакшы чыгарманы уксак. Кимиңиздер ойноп бересиздер? Биз анда кыргыздарга таанылуу эле музыканы ойноп берсем, анда эсимде деген чыгарма баардыгыбыз билебиз.
Эң сонун чыгарма болду. Жай жүрөктүн түпкүрүнө жете турган, Жакшы, сиздер эми өзүңүздөр жөнүндө айта кетсеңиздер, кайсы жактан болсоздар, бул окуп жаткан окуу жайыңыздарга эмне себептен тапшырып калдыңыздар? Мен Каракулча районуна караштуу 1 май айылында тууп чоңойгом. Бала чагым ошол жакта өскөн. Анан 4-классымдан баштап комуз аспабына ойногом. Бирок аны нота менен эмес, угуп ойногом десем болот. Кийин комузга тапшырам деген ниет менен эле ошо Ниязалы окуу жайын угуп калып, ошол жерге келип тапшырсам, анан жөндөмүмдү байкап, көрүп, анан мугалимдер мага флейтаны сунушташкан. Макул көрөйүн, эгер жага турган болсо, флейтага окуйн дегем. Ошондо мага бир эже ойноп берген, Аруке деген Абдыкалыкова, азыр Бишкектеги консерваторияда окуп атат. Ойногон аябай жаккан, ушундай азыркы мен ойногондой эле үнү жагымдуу, анан солирующий инструменттерге кирет да. Оркестрда ойногондо биз көбүнчө оркестр менен ойнойбуз, ошондо бизде мелодия кетет да, ошонусу аябай жагат. Негизинен эле мен азыркы учурда жогорудагы айтып өткөн суроомду кайра кайталап өтөйүн. Менин кесиптешим ушунчалык сиздердин аспабыңыздарга кызыккандыктан менин суроомдо жоопту күтпөстөн эле сиздерден угууну каалады. Негизинен эле чыгарма окуган үчүн ал дагы эсибизден чыгып кетти окшойт. Негизи эле ата энелерибиз азыркы учурда аккордеон, комузга басым жасашат, алардын үнүн жакшы көрүшөт эмеспи? Анан сиздер ушул аспаптарды тандаганыңыздарда алардын реакциясы кандай болду эле? Реакциясы Же өздөрү сунуштаганбы ушул аспапты? Ооба, апам өзү сунуштаган. Мен сунуштаган деп айтсам болбойт. Мен өзү башында агайымда Абдыманап Тургунбаевичте чопочордо ойночумун. Анан кийин ошол агайым айтып калды, ушундай саксофон деген инструмент бар. Үнү аябай жакшы депчи. Анан кийин ошентип келип укту, апама да жакты аябай. Апам колдоду, каршы болгон жок. Ошол менен тапшырып ойноп калдык. Меники болсо тетир болгон. Апам болсо комузга окусаң жакшы эле дешкен. Бардыгы эле азыр Кыргызстанга белгилүү, ошо сиз айткандай комуз менен аккордеон да, анан флейтага үйрөнбөй эле койбодуң деген бир аз айылдагы түшүнүк менен болбой калган. Бирок жок, мен окуйм деп өзүмдүн кызыгуум боюнча окуп келгем. Азыр бирок апам жакшы эле ушул аспапка окуп сугуң деп ушундай болуп калат. Жакшы, азыркы учурда мен суроо өрөтөйүн. Бул Ош шаарында деги эле флейтага, анан саксофонго биздин жаштардын кандай кызыгуулары кандай? Канчалык деңгээлде? Сиздердин көз карашыңыздарда. Инструмент флейта көбүнчө басымдуулук жасайт деп айтсам болот. Көбүнчө таанымалыраак саксофонго караганда. Негеденде бардык оркестрларда, кыргызский народный болобу, русский народный болобу, бардык оркестрда флейта ойнолот. Ошон үчүн флейта таанымалыраак саксофонго караганда. Жакшы. Анда биз саксофондун үнүн дагы укпайлыбы, кандай чыгарма жаңырат экен? Нарындан жазган саламгат. Жакшы. Деги эле айтсаңыздар, ушул бардык эле музыкалык чыгармаларды флейтага, саксофонго салып ойногонго болобу? Албетте. Бардык чыгарманы. Бардык чыгарманы. Анткени бардык чыгарма ошол музыкадан, нотадан жаралат. Анан 7 нотаны бардык аспаптарга салып ойносо болот. Айтсаңыздар, мына сиздер аспаптарда ойногонуңуздарда дем алуу туура болуш керек дедиңиздер. Анан сиз ойногондон кийин бир аз кыйналуу болот экен сөзсүз түрдө эле, ойноп бүткөндөн кийин. Анан дем алууну кантип өнүктүрсө болот? Кантип туура дем алып, кандай көнүгүүлөр Кандай жасайсыздар ал жолдору үчүн? бар, Үйлөмө аспап дегенден кийин биринчи эле өпкөгө алат деп ойлойт бардыгы. Бирок андай эмес, ичке алат. Ичке алыштын да жолдору бар. Башында биз да алганда кыйналып ичке алгандан. Бирок көнүп кеттик. Ичке алгандан кийин демди үнөмдөп чыгарып, жеткиргенге аракет кылыш керек, туура алып. Мындан сырткары дагы кандай музыкалык аспаптарды ойной аласыздар?
бизге окуу жайыбызда баардык эле аспаптарга фортепиано кошулуп үйрөтүлөт да. Анткени фортепианода ойногондо ошого биз салыштырганда туура келет да. Ошон үчүн фортепианону үйрөтөт. Менин кошумча комуз, сыбызгы аспаптарында ойнойм. Жакшы, эң сонун. Сизчи? Башында айтып кеткендей чопочордо агайымда ойночумун. Чопочорду билем, комузду кичине билем. Анан фортепианода кичине. Жакшы. Өзүңүздөрдүн ийгиликтериңиздер жөнүндө бөлүшүп өтсөңүздөр, эми кандай ийгиликтерге жетишкениңиздер, мындан сырткары келечектеги максаттарыңыздар жөнүндө? Бизде көбүнчө Чалапинов деп кыргыз композитору, ошол Чалапинов деген конкурс болуп турат дайыма бизде. Бирок мен катышкан жокмун, болгону көрүп гана ойноп келе жатам. Бирок оркестрларда, оркестр менен башка жерлерге барып ушинтип ойноп жүрөбүз. Анан келечекте азыр апрель айларында Бишкекте чоң конкурс болгон да. Ошол үйлөм аспаптар боюнча Кудай буйруса, ошол конкурска баргам, катышканга мүмкүнчүлүк болуп атат, аракет кылып жатабыз. Сизден угалычы? Мен башында чопочордон конкурстарга көп эле катышып жүрчүмүн. Анан кийин саксофон менен ошо азыр айткандай эми барам. А так неме Ниязалда концерттерде ойноп жүрөбүз. Тайм деген оркестрдагы саксофондо да ойнойм. Ошол. Негизи эле биздин конокторубуз көптөгөн ийгиликтерге жетишиптир. Азыркы учурда эле мына окуп жатып эле оркестрде ойношот экен. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы чыгармачылык чөйрөдө өнүгүп жүрө бериңиздер дейбиз. Ал эми азыр сиздерге эркин микрофон берели. Балким салым жолдоп аласыздар. Телекөрүүчүлөргө каалоо тилектер болсо айтып аласыздар. Сиздерге эркин микрофон. Эң алгач эле жаратканга шүгүрлөр болсун. Жана мени ушул даражага жеткирген ата-энеме ыраазычылык билдирем. Жана мектептеги Субанова Алмаз атындагы орто мектебинин мугалимдер жалпы жамаатына, жана азыркы учурда окутуп жаткан Ниязалы музыкалык окуу жайынын мугалимдер жамаатына, жана өзгөчө Кенжебай уулу Курбанали деген менин спец агайым, ошол агай үйрөтөт. 4 жылдан бери жаңы келгенде нота мындай болуш керек деп жаңыдан үйрөткөндө ошол агайга ыраазычылыгымды билдирем. Жана элибиз тынч болсун. Жана көрүүчүлөргө айта кетем, ошол комузга, аккордеонго эле эмес, саксофон, флейта да, башка да аспаптар бар. Фагот, габой деген көп адамдар билишпейт. Ошол аспаптарга келиңиздер. Чакырып кетем. Мен да ата-энеме салам жолдойм. Өзүмдүн агайыма, Абдыманап Тургунбаевичке чоң ыраазычылыгымды келтирем. Жана Ниязал атындагы музыкалык окуу жайынын мугалимдерине баардыгына салам жолдойм. Эң сонун сиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиздер демекчибиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто Манас кызы Нуркыз, Тынчтыкбек кызы Акдил Ниязал Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын 3-4 курсунун кыздары болду. Ал эми достор, биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, барыбыз биргеликте дагы да кызыктуу маалыматтар, пайдалуу кеңештер менен бөлүшкөн кезектеги сюжетибизге орун берели.